Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер, оруз айыңыздар кут болсун. Бүгүнкү чыгара турган видео бул адам эс тутумун жоготуу. Бирден эле кечинде жатты, эртең менен эс тутумун жоготту. Ошол боюнча келген пациент менен сүйлөшөлү. Анан бул видеону чыгарганымдын себеби ушундай болуп ооруп калган жаш бала болобу, жаш адам болобу, тестер адам болобу, чоң адам болобу, 60, 70, 80ге чыккан адамдар болобу, булардын алдын алса болот да. Ушул нерселерди алдын алып, ушул оорудан адам айыгып кетсе болот да. Эми кратковременная амнезия, кыска убакытка адам өз памятин, эске тутуусун жоготуу. Демек, жашыңыз канча жашта? 62. 62 жаштасыз, Сиз бизге келип кантип дарыланганыңызды сиз баягы жакшы болгондон кийин гана эстедиңиз, Ооба. Ага чейинки эсимде жок. эч нерсе эсиңизде жок. Мына ошол үчүн мен мына үйдө кошо жашаган адамды сурандым. Значит, сиз айтып берсеңиз, кантип эмне болду? Эртең менен туруп, можно на русском? Утром проснулась и не могла вспомнить, где она спала. То есть, как проснулась, у нее началась паника, то есть она не знала, что делать, потеряла, как бы сказать... Не могла вспомнить то, что сейчас вот говоришь, да, и сразу вопрос задаешь, она не отвечает, да? То есть ориентацию потеряла во времени. Демек, эртең менен турганда эле бир нерсени көбүрөөк сурай баштаганда, эми мен келгенде да сурагам да, бир нерсени көбүрөөк сурап эле, эмне үчүн бул турат, эмне үчүн бул турат, анан кийин бул жагы айтып атат, что мындай суроо берсек, биз жооп бере албайт. Адамды тааныйт, тааныйт, но жооп бере албайт. Мен ушул жерден бир кыскача кошумча кошуп айтып кетейин, урматтуу мекендештер. Мага ушундай оору менен бир пациентка келип айтып кеткен да, пациентка эмес, апасы келип, менин балам дейт, ушинтип эле эртең менен туруп эле акыл эсин жакшы жооп бере албай калды. Анан атасы болсо, аны сен атайлап ушинтип атасың, сен атайлап бизди, сен мени таанып атасың, бирок мен сага айтсам сен жооп бербей атасың деп, атасы ал баланы даже урганга чейин барган. Ошентип антип мынтип ызы-чуу болуп 5 күн өтүп кеткен. Андан кийин анан тиги буга жин кирип кетти болуш керек деп молдокилерге алып барып окуткан. Андан кийин да бир 10 күн өтүп кеткен. 15 күн, 20 күн өтүп кеткенден кийин бул уже мээге жакшы кан барбай калгандан кийин биз уже ал баланы уже биз кеч калганбыз да. Демек, урматтуу мекендештер, бул жерде мен айтайын дегеним, биздин пациентка кечинде болгон, кечинде уктаган, эртең менен туруп айтып атат, баласы демек унута баштаган. Эчтекени сезбейт, мындай память, эске тутуу жок да. Мисалы, атын ким десе айтышы мүмкүн, фамилиясын айта албашы мүмкүн. Канча жаштасыз десе айта албашы мүмкүн, бүгүн кайсы күн десе айта албашы мүмкүн. Бирок кадимкидей эле жүрөт да, кадимкидей эле. Ошон үчүн мына азыр мен мурун айткан мисалдагыдай, мурун айткан ошо примердегидей, атасы сен сурасам атаң айтып атат, билип атасың го, эмне үчүн сен атайлап атасың деп, булар ошол ооруну күчөтүп салган. Бул жерде биз азыр эмне выигрыш кылдык? Ошо туура эле баласы мага звонить этет, мен айттым тезирээк алып келгиле, абдан мындай все время кыжалачылыктар, все время мындай бир нерсени катуу ойлонгондуктан временно мээге кан барбай калды, тезирээк алып келгиле, жасай турган нерселерди жасайлы дедим. Анан эртең менен алып келишти. Киргендегисин билбейт, мен канды алдым, канды көргөндө абдан коюу болчу. Анан биз өзүбүздүн баягы эле биздин эң колубуздагы, мен дайыма айтам, мендеги козыр нерсе бул пиявка, сүрөк курт. Анан кийин бул висцерал массаж. Бул жерде абдан сонун курсакка массаж жасаган, эң сонун пациентке эң сонун жардам берип кетти да. Андан кийин лимфа массаж жасадык. Анан мен ошо биздин өзүбүздүн ошо перекисибизди койдук. Демек, бул жердеги механизмди айтып кетейин. Демек, механизм мындай. Ошол эле баягы эле биз курсакты карайбыз да. Баягы эле курсакты карайбыз. Демек, курсак
Курсакта мына мурун мени укпаган болгон болсо кайрадан жакшылап угуп алыңыздар. Биздин курсакта ашказан, ички чеги бүткөндөн кийин жоон чеги кетет көтөрүндө, анан сигмовидный кишке, анан түз ичеги. Эми ушул тамак сиңирүү органы бул курсакта жайгашкан. Тамак сиңирүү органына муногу өт суюктугу жана уйку безин согуу жардам берет. Өт бул боордон жасалып келет. Демек, канчалык адамга өт суюктугу жана уйку без коюлуп турса, адамдын ичегисинде проблема болбойт. Эми качан өт менен уйку без качан жакшы куйбай калат? Жумуштан көп кыжылат болуп калса, эми күнүмдүк кыжылат боло турган нерселер, мүмкүн көчөдөн бир жаман кабарды көрүп калды, мүмкүн бир аварияны көрүп калдыбы, мүмкүн дагы бирөө жарым туугандар өтүп кеттиби, мына окшогон нерселердин бардыгы чогулуп отуруп, абдан органдардын жыйрылуусуна алып келет. Демек, биздин пациентка дайыма окшогон күнүмдүк кыжалачылыктардан дайыма өт жана уйку без, жана ички чеги жана ушул жерден артында жайгашкан жоон кан тамырлар. Булар аорта, вена жана без тамырлар. Ушул үч чоң тамыр дагы дайыма жыйрылган абал иштеген. Демек, эми силер логически ойлоп көргүлө. Кан тамыр кенен турганда ар бир органыбызга кадимкидей кан тамактар барат. Кадимкидей ал жактан кереги жок нерселер жыйналып келет. Анан жыйналып келген бул бездер жыйнап келет. Анан үчүнчү кан тамыр венага өткөрүп, вена заң, сейдик, тер кылып биздеги керексиз нерсени сыртка чыгарып берип турат экен. Бирок адам кандайдыр бир себептерден дайым кыжылат болуп турган болсо, мына ушул тамырлар, мына ушул органдар жыйрылганда, мына ушул кенен турган кан тамырлар ичкерет, органдар жыйрылат, органдардын ар бир клеткасы жакшы тамак ала албай калат. Демек, ошо менен кошо мээнин клеткалары дагы жакшы тамак ала албай калат. Мына бул жерден көрсөтөлү. Мына кан тамыр жыйрылып, мына азыр бул норма болуп атат. Бул 2 эсе кичинерээк кетиши мүмкүн. Клетка, мына мээнин клеткалары деп коелу. Кан келди, нормада карагыла. Нормада кан келди, жакшы тамакты берди, мээнин клеткалары тамактанды, керектеди, кереги жокту безге өткөрүп берди. А без дальше венага өткөрүп берет, а вена болсо сыртка чыгарды. Бирок, многу жерде, многу 2 эсе кичинерээк калганда, мээнин клеткалары татыктуу тамак ала албай калды. Болуп көп жүрө берди. Мүмкүн 1 жыл жүрдү, мүмкүн 2 жыл жүрдү. Бул бүгүн жатып эртең менен болуп калган нерсе эмес. Бул ертең, мүмкүн бирөө 5 жылдын ичинде, мүмкүн бирөө 10 жылдын ичинде, мүмкүн бирөө 20 жылдын ичинде, мүмкүн бирөө 2 жылдын ичинде ушул кан тамырлар кичинерип жыйрылган абалда иштей берип, органдар жыйрылган абалда иштей берип, жакшы кан барбай отуруп, клеткалар кислородное голодание деп коет. Кычкыртек жакшы жетпей калды, белок, углевод, жир жакшы жетпей калды, микроэлементтер жетпей калды, потому что жыйрылган кан тамырдын ичинен аз барып атат да. Ошентип клеткалар толук кандуу кан албай калганда, ошо кайсы центр, эске тутуу центриби, мүмкүн кыймылдоо центриби, мүмкүн башка центриби, кайсы центрдин мээдеги кайсы центрдин клеткалары жакшы тамак ала албай калган болсо, ошол центр бизге клиниканы берет. Демек, бул азыркы биздин учурдагы пациентте эске тутуу центри жакшы тамак ала албай калып, жакшы кычкыртек ала албай калып, кыска мөөнөткө унутуу, кыска мөөнөткө амнезия, кыска мөөнөткө памятты жоготуу болгон. Биз кантип бул жерде выигрыш кылдык? Биз тезинен органдарды массаж кыла баштадык. Тезинен бул жыйрылып турган органдар келгенде эле мени массажистим айтты. Эже деди, ички органдан деди, ички чеги деди, абдан катуу болуп турат деди. 2 саат заниматься этти. 2 саат жылдырды. Бүт органдарды кой берди, кан тамырларды кой берди. Равномерное деп коет. Тегиз кандын айланышына
биз жардам бердик. Тегиз бездин агып кетүүсүнө жардам бердик. Тегиз бардык органдардын жайылышына эмес, жайылуусуна жардам бергенден кийин эртең менен саат 10-до баштадык. Саат 5-те Кудайга шүгүр пациент кадимкидей өзүнө келди. Эми муну айтсаң бирөөлөр чудо деп айтышы мүмкүн, бирөөлөр жомок деп айтышы мүмкүн. Бирок мен ошон үчүн мына урматтуу мекендештер, ушул нерсени ушундай абалга туш келип калгандар ар жакка чуркап убакытты кетирбестен урсакка массаж жасап, лимфага массаж жасап, сүлүк менен кан тамырынын ичин тазаласак, ал ордуна келе турганын мына мен ошон үчүн сөзсүз түрдө пациенттин өзү менен сүйлөшүп, мына пациенттин өзүнө суроо берип, мен сиздерге мына ушуну доказать этип коеюн дедим. Сиз айтсаңыз, тамак ичкенин дагы мындай тамак ичтиңби, ичпедиңби, ага жооп бере алган жок, же ичтим деп бүт эле суроолорго жооп бере алган жок, Ооба. Иштеген жерин унутуп калган. Канча иштейм. Бүгүн канчанчы күн? Бүгүн канчанчы күн айтып атсак, 2 мүнөттөн кийин кайра сурап баштаган да. Бүгүн канчанчы күн? Бүгүн орозобу, же орозо эмеспи деп сураган да. Болбосо орозону карап аткан да. Дагы бир нерсе кошумча кетейин. Орозо күнү биринчи күнү орозо кармагандыктан биринчи күнүн эртеси экинчи күнгө өткөн күнү башталган болуп, үчүнчү күнгө өткөн күн. Демек, ансыз да органдар кыйналып турган, ансыз да суу жакшы жетишпейт. Анан 2 күн ачка калуу дагы спровоцировал деп коет да. Ушул ооруну бизге мына сыртка клиника кылып чыгарып берди да. Сыртка клиника кылып чыгарып берди. Ошондон анан билинип калды да. Эгерде мүмкүн орозо кармабаганда, мүмкүн дагы жүрө берип, бир күн абдан клеткалардын баары кыйналып калганда, көп бөлүгү, менин көп бөлүгү кыйналып калганда билгенде, мүмкүн биз анда жардам бере албай калат белек. Демек, орозону кармап, 2 күн ачка калуу дагы бул жакка клиниканы чыгарып берди бизгечи. Анан ошондон билдик дагы биз тезирээк пациентке жардам бердик. Азыркы учуруңузду айтып койсоңуз элдерге. Азыркы учурда кадимкидей. Баары жакшы. Баары жакшы. Эчтеке болбогондой. Кайда иштейсиз билесиз. Жылыңызды билесиз. Баардыгын билесиз. Канча бала бар, үйдө күлөсүп атабы, күлөсүп атабы, баарын билип турасыз. Кадимкидей урматтуу мекендештер, мен абдан өзүм сүйүндүм да, действительно. Мен дайым айтам да, мен практикмин депчи, мен практикада ушундай нерсе көбүрөөк келген үчүн биз көбүрөөк жардам берип, ушу жакшы болуп кетсе мен өзүм сүйүнөм да. Демек, Кудайга шүгүр дейли, чексиз шүгүр дейли, что сизди моментинде ушул оорудан сактап калганына. Так, урматтуу мекендештер, ушундай моменттер боло турган болсо, кайрылыңыздар, тезирээк кайрылыңыздар. Болбосо өзүңүздөр үйдөн сөзсүз түрдө кыжырданбастан өзүңүздөргө туура висцерал массажын жасап, өзүңүздөргө туура лимфа массажды жасап, сууну ичип, мен айткан 5 күнү жасап жүрүңүздөр. Мен силерге ден соолук каалайм.